Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдире уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдире уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү уктурууда биз микрофинансылык уюмдардын пайыздык чендери банкка коюлган талаптардан эмнеси менен айырмаланат? Микрофинансылык уюмдардын пайыздык чендери көзөмөлгө кантип алынат? Мына ушул суроолордун тегерегинде Улуттук банктын банк эмес финансы кредиттик уюмдарынын ишине көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Мээрим Саткеева менен маектешебиз. Мээрим Осмоновна, алгач кредит боюнча пайыздык чен деген эмне ушуга токтолуп берсеңиз. Кредит боюнча пайыздык чен бул кредитти пайдалангандыгы үчүн төлөй турган жана пайыздык өлчөмдө көрсөтүлгөн сумма. Кредит боюнча пайыздык чендин өлчөмү тартылган каражаттардын наркына, кредиттин суммасына жана мөөнөтүнө, микрофинансылык уюм тарта турган тобокелдиктин деңгээлине жараша болот. Эмне үчүн микрофинансылык уюмдардын пайыздык чендери банктарга салыштырмалуу жогору? Микрофинансы секторундагы пайыздык чендердин деңгээлин кароодо микрофинансылык уюмдардын чыгымдарын эске алуу керек. Мисалы, микрофинансылык уюмдар пайыздык чендерди кайтара албай калышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди эске алуу менен карыз алуучуларга баа берүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча кредит бере алышат. Бул микрофинансылык уюмдардын күрөөсүз кредиттерди берүүсү. Мында камсыздоо катары кепилдик алынат же топтук кредиттер таризделет, же болбосо аз өлчөмдө жана кыска мөөнөткө кредит берүүсү. Белгилүү болгондой, карыз алуучунун кредитти төлөө жөндөмдүүлүгү канчалык төмөн болсо, кредит боюнча пайыздык чен ошончолук жогору болот. Ошондой эле чакан жана кыска мөөнөткө кредиттерди берүүгө кеткен чыгымдар банктардын ири өлчөмдөгү кредит берүү чыгымдарына карата дайыма кымбатыраак болот. Мындан тышкары, айрым микрофинансылык уюмдар ресурстарды чет өлкө валютасында тартып, улуттук валютада жайгаштырат. Бул дагы микрофинансылык уюмдардын кредиттер боюнча пайыздык чендеринин өлчөмүнө өз кезегинде таасирин тийгизген кошумча чыгымдар менен коштолот. Мээрим Осмоновна, анда айтсаңыз, банктарга коюлган талаптар микрофинансылык уюмдарга коюлган талаптарга караганда эмне үчүн жогору? Банктар өз ишин өздүк капиталдын жана калктын аманаттарынын эсебинен жүргүзгөндүктөн банктарга карата талаптары жогору. Аманатчылардын кызыкчылыктарын коргоо максатында Улуттук банк банктарга көбүрөөк талап коет. Ушундан улам банктар дагы өздөрүнүн карыз алуучуларына карата талаптарды жогору коет. Ошондуктан банктар карыз алуучулардын финансылык абалы туруктуу болгондо гана кредит бере алышат. Көпчүлүк микрофинансылык уюмдар банктардан айырмаланып, негизинен өздүк жана карызга алынган каражаттардын эсебинен иштешет. Ошол эле учурда Улуттук банк микрофинансылык уюмдардын пайыздык чендерин көзөмөлгө алабы? Алса кайсы мыйзамдардын негизинде аны ишке ашырат? Улуттук банк бардык микрофинансылык уюмдардын пайыздык чендерине мониторинг жүргүзүп турат. Эгерде пайыздык чен жол берилген өлчөмдөн ашса, Улуттук банк микрофинансылык уюмдарына карата тиешелүү көзөмөлдөө чараларын колдонот. Кыргыз Республикасында суткорлук ишти чектөө жөнүндө мыйзамына ылайык жол берилген пайыздык чендин чектүү өлчөмү Улуттук банк тарабынан аныкталган орточо салмактанып алынган номиналдык пайыздык ченге жараша эсептелет. Ага 15% кошулат. Бул мыйзам 2013 жылдан бери күчүндө. Максаты керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Башкача айтканда, кредит боюнча пайыздык чендердин өлчөмүн адилеттүү аныктоону камсыз кылуу менен карыз алуучулардын укугун коргоо. Анда микрофинансылык уюмдарда кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен канча? 2020 жылдын 31 мартына карата микрофинансылык уюмдарда кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 30,09%ды түзгөн. Мээрим Осмоновна, ушул эле учурда берилген пайыздын өлчөмү канча эсептеп бере аласызбы? Ушуну дагы бир чечмелеп. Жол берилген пайыздын өлчөмүн азыр чогуу эсептесек болот.
Улуттук банк тарабынан өтүп жаткан жылдын 1-июлунан 31-декабрына чейин белгиленген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 16,42% түзөт. 16,42%га 15%ды кошсок 31,42% болот. 31,42% бул жол берилген пайыздын өлчөмү. Эгерде микрофинансылык уюмдун кредит боюнча пайыздык чени 31,42%дан ашса, анда Улуттук банк микрофинансылык уюмга карата таасир этүү чарасын колдонот. Ошол эле учурда Улуттук банк тарабынан белгиленген орточо салмактанып алынган пайыздык чендин өлчөмүн билиш үчүн кимге кайрылуу керек? Ушундай маалыматты алса болобу? Болот. Эч кимге кайрылуунун кажети жок. Анткени орточо салмактанып алынган пайыздык чендин өлчөмү жөнүндө маалымат Улуттук банктын веб-сайтында жайгаштырылган. Ошол эле учурда кредиттер боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүү үчүн кандай иш-чараларды өткөрүү зарыл? Пайыздык чендердин деңгээли рынок механизмдери менен атаандаштык деңгээли микрофинансылык рынокто кредиттерге болгон суроо талап менен сунуш жана башка факторлор менен аныкталышы керек. Ошондой эле пайыздык чендерди төмөндөтүү үчүн төмөнкүлөр зарыл. Саясий жана экономикалык туруктуулукту андан ары бекемдөө, жагымдуу инвестициялык климатты камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүүнү улантуу. Бул микрофинансылык уюмдарга бир кыйла төмөн пайыздык чендер боюнча жана ыңгайлуу шарттарда сырттан каражаттарды тартууга мүмкүнчүлүк берет. Финансы секторунда атаандаштыкка өбөлгө түзүү, финансы инфраструктурасын өнүктүрүүнү улантуу. Мисалы фондулук рынок, мамлекеттик сыяктуу эле жеке инвестициялык институттарды өнүктүрүү. Экономиканын өзүнчө тармактары боюнча кредиттик чендерди субсидиялоого багытталган долбоорлорду ишке ашыруу боюнча иштерди улантуу. Мээрим Осмоновна, эми уктуруубуздун соңунда угармандарга насыялууда эмнелерди эске алыш керек? Кандай кеңештерди берип кете аласыз? Биринчиден, ортомчулардын кызматтарын колдонбогула, аларга документтерди бербегиле деп кеңеш берет элем. Кредит алуу боюнча бардык иш-аракеттер кредит ала турган адамдын жеке өзү тарабынан ишке ашууга тийиш. Кредит алуунун шарттарын алсак, пайыздык чендин өлчөмүнө, комиссиялардын болушуна, күрөөгө же кепилдикке коюлган талаптарга, кардарлардын сын пикирлерине көңүл буруңуз деп сунуш берет элем. Кредиттин толук наркын, анын ичинде комиссиялар менен үчүнчү жактардын кызматтары үчүн төлөмдөрдү, мисалы нотариус, күрөөнү мамлекеттик каттоо үчүн жана башка төлөмдөрдү толук билүү маанилүү. Кредиттик келишимге анын бардык шарттары сизге түшүнүктүү болгондо гана кандай төлөмдөрдү жана качан төлөө керектигин билип алып, аны төлөй ала турганыңызга ишенгенден кийин гана кол коюу керек. Сиздер жогоруда Улуттук банктын банк эмес финансы кредиттик уюмдарынын ишине көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Мээрим Саткеева менен болгон маекти уктуңуздар. Анда микрофинансылык уюмдардын пайыздык чендери кантип түптөлөт, аларга көзөмөл кантип жүргүзүлөт? Мына ушул тууралуу маалымат алып берүүгө аракет жасадык. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар. Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.